биздин сажда кыла турган орунубуз тууралуу баяндап жатат. Сажда кыла турган орун биринчиден катуу болуш керек, жана чекебиз ошол жерде токтош керек. Мына ошондуктан башын жерге басканда батып кетпей турган деңгээлде катуу болуш керек. Андыктан дейт алымдарыбыз айтат, пахтага сажда кылсаң болбойт дейт. Неге? Себеби бетибиз батып кетет. Катуу эмес ал. Ошондой эле суудун үстүндө айталы бир тактай турат дедик, кичинекей. Ага сажда кылсаң ал тактай катуу, бирок башыңызды койсоңуз сууга не болот? Чөгүп кетет. Ага дагы сажда кылууга болбойт. Эки сыпат табылыш керек. Катуу болсун жана пешенеңиз ошондо койсоңуз батып кетпей эмне болсун? Токтосун. Мына ушундай жерге сажда кылуусак саждабыз сажда болуп эсептелет. Эгерде аябай жумшак калың төшөктөрдү салып алып сажда кылсак, ошол төшөктүн үстүнө бетибиз батып кете турган болсо, анда жарабай калат.